Саламатсыздарбы. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго Талас облусу Бакай Ата району Кеңарал айылынын 4/3 бөлүгүн түзгөн жашоочулардын атынан Асановдон кайрылуу арыз. Арыстын мааниси кызматчылардын жергиликтүү депутаттардын кызматтарына кыянаттыгы тууралуу. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, кабыл алыңыз айылдыктардын саламын. Чоңдорго аткартыңыз эң жөнөкөй элдин талабын. Кыянаттарга ушул ырым курал жарагым. Маселе чечилгиче интернетте жарамын. Рай обул жетекчилерден көңүлүм жалктым. Аларга 10 чакты жолу айттым. Сизге мына 3-чү ирет жаздым. Чоңдор талабын аткарышпады, айылдын 3 бөлүгүн түзгөн калктын. Ачуу сөздөрүнө туугандарынын +7 депутаттын 4 ай сабырымды чыдап бастым. Марттын 24-түндө жыйында бузукусуң деген 3-чү адамды чыдабай жаакка чаптым. Обул жетекчилери сотко кайрылыңыз дешти. Кайрылгыла дешти, муундарым калчылдап үйөмө кайттым. Медиктер ченеп 90-100 деди, больницада 6 күн жаттым. Чындыкты коргоп оору таптым. 3 ата элдин суранычы эле спорт комплексти айыл ортосуна салсын. Садыр Нуркожоевич бул ишти Камчыташиевке таккын. Териштирип күнөөлүүнү жоопко тартсын. Мафия депутаттар тарап тилектери таш капсын. Депутаттар шайлоочулардын 3/2 бөлүгү артка чакыртып алар мыйзам жазсын. Иш жүзүндө чечпесеңиз пайдасы болбой жатат жөнөткөн каттын. Проектировщик да тигилер тарапка айыл этегине салам дейт. Башка калыс проектировщик тапсын. Айыл элинин атынан суранабыз, аксакалдар баралы, кабыл алгын. Жеңил жөнөкөй эле иш чечилеби, жообун так айткын. Айылыбызда 4 ата эл жашайт. Айыл башчы +7 депутат 1 атадан болуп, 3 атага 1 атаны каршы коюп, кызмат абалынан элди согуп, токтободу өзүмчүлдүк жорук. Бериңиздер ушуга чекит коюп. 3 ата элдин мектеп жамаатынын делегаттардын кол койгон фактылары бар. Мурунку кайрылуумду сизге курултайда 3-чү жолу берип жатырмын. Спорт залыбыздын бүтпөгөнүнө сот чатагы көп, жардамыңыз тийип бүтүп калса, анда айылыбызда сиз да мен да баатырмын деп суранды элек. Ыраазыбыз, жаңы спорт комплекс курууну иш жүзүнө ашырдың.